бардык пайгамбарлар иманды менетүү үчүн жиберилген. Кыпында иман алып кеткен болсо, Алла Таала эртеби кеч түбөлүктү бейишин берет, бул дүйнөдөн 10 эсе чоң. Кудай сактасын, ошо кыпындай дагы иман алып кетпесе, анда түбөлүктү дозоктон калат. Иман Алла Таалага иман келтирүү, ошондой эле периштелерге дагы иман келтирүү. Периштелер бизге көзгө көрүнбөйт, нурдан жаралган, биз менен аралашып эле жүрүшөт булар. Алла Тааланын нурдан жараткан ушундай махлуктары бар, ар иштерге дайындалган. Уул болсунбу, кыз болсунбу, бала болсунбу, болбосунбу, ушулар Алла Таала периштелерге таштап койгон да. Алар сурайт Алла Тааладан. Ошол жерден башталат. Биздин инсан болуп келгенибизге периштелер сураган Алладан. Ушул уруктан инсан болсунбу, болбосунбу деп. Атанын ар бир уругунан эле инсан жарала бербейт экен. Экинчи суроосу бар эле, уул болсунбу, кыз болсунбу деп. Уул болуп калыпсың. Бу периштелер сураганда Алла Тааладан буйрук келген. Бу дүйнөгө келгенден кийин да Алла Таала бизди сакташ үчүн периштелерди дайындап койгон. Лаху муаккибату мин байна ядайхи ва мин халфихи яхфазунаху мин амрилла. Инсандын алдынан, артынан кезек-кезек менен келип турган периштелер бар. Алланын өкүмү менен сактап турат. Эгерде бир секунда бу таштап кое турган болсо, шайтан бизди чаап коет. Жин шайтандар чаап салат. Кирамин катибин, сыйлуу периштелер бар, урматтуу периштелер бар. Адамдын кылган жакшы жаман ишин жазып тура турган. Алар бирок балагаттан баштап жазат да. Өзгөчө периштелер, сыйлуу периштелер. Атайы сыйлуу периштелер деди. Эмне үчүн? Адам баласынын амалын жаза тургандар. Алланын алдында күбөлүккө өтүп, кыянат кылбай, жөнөкөй нерсе эмес. Ар бир адамдын ар бир амалын түндөсү болсун, күндүзү болсун, күн сайын эмес, саат сайын эмес, секунда сайын адамдын денесинен амалдар чыгып турат, ошолорду жазып турушат. Булар кирамин катибин деп коет. Кирамин катибин. Эмне гана сөз тилден чыксачы, дароо жазат. Оң жакта дагы, сол жакта дагы. Ва анил ямин ва аниш шимал qaidun. Оң жакта отурат, сол жакта отурат. Ма ялфизу мин qawlin illa ladayhi raqibun atid. Кандай гана сөз тилиңизден чыкпасын, ал жаныңызда көзөмөлдөп турган даяр жазганга бат. Бул периштелер бизденчи эч качан ажырабайт. Булар багымдат менен асырда кезектер алмашып турат. Булар эки учурда ажырайт. Риваяттарда келет, силерден эч качан ажырабайт. Эки учурдан башка индал жима ва индал хала. Ажаткана барганда ажырайт экен. Ажаткана барганда ажырайт экен. Жубайы менен кошулган учурда ажырайт экен. Калган учурда булар ажырабайт. Ошондуктан айткан фастахюхум ва акримухум. Булардан уялып жашагыла. Буларды сыйлап жашагыла. Периштелерден уялгыла. Жаныңарда турат. Аларды сыйлагыла. Сыйлуу периштелер булар. Алардан уялуу, аларды сыйлоо, күнөө иштерди кылбагыла деген сөз. Арам нерселерден сактангыла деген сөз. Ибн Аббас радıyallahu anhum айтат: "Ида жа qadarullah", качан Алланын тагдыры келгенде, халлаван. Инсан таштап коет экен болду. Сактап атпады беле? Алла Тааланын тагдыры келгенде, периштелер буну таштап коет экен болду экен.
Subhanallah, bir rivayette gelet. İnsanın ajalinde 40 gün kalganda perişte gelip qavar aytıp ketedi eken. Biz bilbeymiz de, ukpaymiz da. 40 gün kalganda. 40 günden keyin koştoşos. Qavar aytıp ketedi. İnsanın yüreğin sokkonu Allah'ın aldığında yazılgan. Lillahi ma ata ve lillahi ma ahad. Kullu şeyin indehu bi acelin musamma. Her bir nese yürektin sokkonu dağı Allah'ın aldığında belgili ölçümde yazılgan, taktalgan boldu. Akırkı sokkonda perişte gelip kanatın insanın yüreğine koyatken. Toktadı, bitti. Bitti, toktadı bunu. Can alğanға келгенде періштелер келеді. Біздің ырысқымызға дайындалған періштелер. Әрбір будай, әрбір картошка, әрбір жүзім, әрбіріне ырысқымыздың. Бұл болса бір жер, бір жамғырдың суысы түрді түмен қанша деген ырысқыларды Алла Таала беріп отады. Ажалыға келгенде дағы perişteler gelip alıp ketedi. Perişteler gelip alıp ketedi. Can algıç perişte özü biri olganı menen malakul maut dep koyot. Bирок bunun askerleri köp. Jildetleri köp. Bir uçuda qayerden kimdi alış gerek? Bir perişteler de türüge bölünет. Günökör, toң moyunlarga azap perişteler var. Бардық адамға бірдей періште келбейді. Жан дүйнө, руханият, иманына жараша Алла менен канча байланышы бар, ибадатка канчалык күчтүү, ошого жараша келет периште. Канчалык күнөөкөр, канчалык тоң моюн, ошого жараша келет периште. Malaikatun rahma, malaikatun adab. Rahmat, meyrimdүүлүк периштелери бар, azap perişteleri var. Kanday can, oşondoy perişte. Oşonduktan uşuğa iman keltirүү, bu imandın ikinci rukunu. Amantu billahi ve malaikatihi. Allah'ın periştelerine iman keltirdim. Gözge görünmeydi, birok bar. Gözge görünmeydi, birok bar. Biz bularga iman keltiremiz. Demek amalımda жазып атат. Ырыскыма дайындалыптыр. Сактоого дайындалыптыр. Subhanallah, bir perişte atayı peşenege dayındalgan. Peşenege dayındalgan. Peşene sajdaga tiyebi tiyebeybi. Ekono teң dua beret. Kimdi peşenesi sajdaga tiyse aga dua beret eken. Ya Allah. Uşun dövlötün götörgün, biyik kılgın, avirin, abroyun, baktısın bergin biyik kılgın dep. Sajda kılbagandarga teskeri dua kılat eken. Şorun kurutkun bunun dep. Allah'a sajda kılbay atat dep. Asman Allah'a sajda kılat, jer Allah'a sajda kılat, gün Allah'a sajda kılat, ay Allah'a sajda kılat. Ne degen perişteler Allah'a sajda kılat. Ya bu insan andıktan tuğandar, bu daima sizler bizler biri-birimizge mına gözümüzge görünmögen nerseni aytıp жүрбөсөк, görgөнгө işeniş oңой эле да. Görgөнгө adam oңой эле tez эле işenет. Bırak bizdeki iman bil gayb da. İman bil gayb degeni gayıpka işenүү. Gayb degen ne? Bar, bırak gözge görünbeyt. Özü bar, bırak gözge görünbeyt, bunu gayb dep koyat. Biz deneyimizde birimizi görüp durarız, ruhumuzu göre albayız biz. Uzakka barbayla koyaylı, o beyiş tozok degen al çoğun nerse al. Biz kişinekeyle özümüzdün canımızdaki bar nerseni göre albayız. Özümüzdün akılımızды göre albayız. Özümüzdün insanın en bağlısı ne? Akıl. Akılımız menen hayvanlardan ajırap turabız da.
Болбосо инсан эң алсыз махлук. Эң алсыз махлук. Акылы менен Алла Таала акыл берди. Бардык махлуктан шарапаттуу кылды, бардык махлукту башкаруучу кылып койду. Башкаруучу кылып койду. Күчтүүлөрдү, кыйындарды, башкаларды, учкандарды бардыгын башкарабыз да. Эмне үчүн? Ошол акыл менен. Ошол акыл биздеги жауһар, Алла Тааланын берген белеги, көрө албайбыз да. Сиз бейиш тозок дейсиз, ага кезек келет. Биринчи мына кичинекей нерсени тактап албайлы. Рух, жан дүйнө. Ошон үчүн туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала Куранда айтат: "Ва ма я'шу ан зикр-рахман нуқайид лаху шайтанан фахуа лаху қарин." Ким Алла Тааланын зикиринен жүзү өрүп, эсинен чыгарып койсо, ох. Анда ага биз шайтанды коюп коебуз, ага шерик болуп турат жанында. Болду. Дайындап коебуз, аны азгыра берет да. Адамды бузукулукка, жаман ой, жаман пикирге, жаман амал, жаман каалоого, бузук иштерге түртө турган мынакей ошо шайтан. Туугандар, ошон үчүн иншалла бирибизге мына гайыпты көбүрөөк эстетип турайлы. Гайыпты көбүрөөк эстетип турайлы. Акылыбыз кичинекей, көз карашыбыз ушул жерге чейин эле көрөт болду. Күн сайын бул дагы алсырап баратат. Күчүбүз да ошол. Бул дүйнөнүн бар болгону ошо кичине эле 60-70 жыл эле. 60-70 жылда адам баласын өңү башын тияк биягын бир карасаңыз, өзүңүз маалым алсаңыз болот. Андыктан келиңиздер, Алла Таалага шүгүр да кылайлы, периштелерди сыйлап жашайлы. Периштелерден уялып жашайлы, периштелерден сыйлап жашайлы, ал жаныбызда экен. Өткөндө көз сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кечиримдүүлүгү, өзүнүн заты, өзү үчүн канчалык кыйынчылык болбосун, ыза жеткирбесин, бирөөнөн өч алган эмес. Барын кечирген. Бирок Алла Тааланын өкүмүндө жок. Алланын өкүмүндө жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ухуд согушунда тиштери талкаланып кетти го. Пешенесинен, башынан кан чыгып кетти го. Өч алды го. Жок. Хандак аңгазуу газатында асыр намазы каза болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга: "Я Алла, алардын үйлөрүн, кабырларын от менен толтургун" деген тескери дуа кылды го. Аны бул Алла Тааланын бул өкүмү бул. Алланын өкүмүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кабада намаз окуп атканда Абу Жахилдер, Утба, Убай ибн Халаф булардын бардыгы келип, Ибн Муайд алар келип атып, "Не кылды пайгамбарыбызды маскаралап шылдыңдап? Мына кем мойнуна барып төөнү чегисиң ғой." Пайгамбарыбыз эмне деп дуа кылды аны? "Я Алла, мыналардын бардыгын чекеден жок кылгын" деп. Бадырда бардыгы. Пайгамбарыбыз бирөөнү өзүнүн жеке үчүн, өзүнүн кандай десем, өзүнүн негизи кызыкчыл максаты үчүн, эч капачылыгы үчүн, өзүнүн капачылыгы үчүн өч алган эмес. Ыза бергенде да, жамандык жеткиргенде да барды кечирип турган. Алланын өкүмүнө келгенде бул уже бөлөк ал. Бүгүн күз сабак гадабуху саллаллаху алейхи ва саллям лиллахи таала ва шиддатуху ли амриллахи таала. Алла Тааланын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ачуусу келе беле? Келет эле. Инсан да. Инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам баласынан, периштелерден, жиндерден, шайтандан, башка макулуктардан эмес, адам баласынан. Адам баласы болгондон кийин инсандык кажеттери болот. Ооруйт, кыжалат болот, курсак ачат, ачууланат, күлөт, сүйүнөт, уктайт, ажатканага барат, үйлөнөт, жана башка инсандын кажеттери бар, зарылчылыктары бар. Адам баласына байланышкан. Бардыгында пайгамбарыбызда бар эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ачуусу, кубанычы бөлөк болчу.
Пайгамбарыбыз Алла эмнеден ачууланса, ошого ачууланат эле. Алла эмнеден разы болсо, ошого разы болот эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ачуусу ушул. Кана хулукуху ал-Кур'ан. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ани Карим. Кур'ани Карим. Мааниси кандай? Алла эмнеден разы болсо, ошого разы болот эле. Алла эмнеден наразы болсо, ошого наразы болот эле. Алла эмнеге Алла Таалам разы болуп сүйүнсө, кубанычта, ошого кубанычта болот эле. Эмнеге ачууланса, пайгамбар ошого ачууланат эле. Тирмизиде риваят келет. Хиндубни Аби Хала дан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламны сыпаттап айтып берип атат: "Ла тугдибуху дуния ва ма кана лаха." Дүние пайгамбарыбызды ачуулантыра алган эмес. Ачуулантыра албайт дагы. Дүниеде мисалы кичине курсак ачка болуп, ооруп, кыйнап калып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бул нерселер бизди дүние ачуулантырып аткандай, гыжалат кылып аткандай, андай дүние пайгамбарыбызды ачуулантыра албайт. Фаида ту'аррида лил хак, эгерде Алла Тааланын акыйкатына маселе келе турган болсо, динине тиешелүү, лам я'риф ахад, аны бирөө да тааныбай калат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ла ягдаб ли нафсихи, өзү үчүн эч качан ачууланган эмес, ва ла янтасиру лаха, өз ачууланганда өч да калган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алланын дини үчүн гана, акыйкат үчүн гана ачууланган. Сахихайнда риваят бар. Бухариде, Муслимде Айша радиаллаху анха энебизден айтат: "Дахала алейя наби саллаллаху алейхи ва саллам ва фил байти қирамун." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйгө кирип келди мага дейт. Үйдө парда бар эле дейт, сүрөттөрү бар. Парда. Бирок сүрөттөрү бар эле да. Hayvan, insan, canlı nerselердин сүрөттөрү бар. Fatalavwana wajhuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбарыбыздын жүзү өзгөрүп кетти. Өңү өзгөрүп кетти. Minal gadab, ачуулангандан. Summa tanawala sitr fahatakahu. Аны алды дагы айрып салды. Qalat Ayşe öz айтат. Wa qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem айтты. Пайгамбарыбыз мындай деди: Min aşaddin nasi adaban yevman qiyama alladina yusawwirunahu hadihi suwar. Kıyamat günü en katı azapka giripter болгондор uşu сүрөт тарткандар dedi. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin жеңүүсүндө Кабаға келгенде, Кабанын тегерегинде бут сөлөкөттөр бар эле. Кабанын ичинде дагы бар эле. Кабанын ичине киргенде İbrahim пайгамбар, İsmail пайгамбардын да сүрөттөрү бар эле. Аларды алдыртты, алгыла dedi. Hazreti Umar da aytты, al dedi. Umar разияллаху барын тазалап өчүрүп чыкты. Алып чыкты бардын. Мурунку диндерде уруксат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям себеп мурунку пайгамбарлардын мөөнөтү чектелген эле да. Алардын аймагы чектелген эле. Мөөнөтү тек чектелген эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылыгы бүткүл дүйнө, мөөнөтү кыямат күнгө чейин. Өзгөчөлүгү. Эми кыямат күнгө чейин канча кылым доор үммөт келет, барып ушуларга адам сыйынып калбасын. Ушуларга таазим этип калбасын деп өзгөчө сүрөттөргө, сөлөкөттөрдөй мамиле болунган. Жөнөкөй эмес. Демек, ширкке алып бара турган, ширкке жолдой турган ар бир нерсенин түп тамырын узактан эле кескен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям булардын бардыгын бул болбойт, бул кайсы. Пайгамбар эмнени сүйлөсө, вахийни сүйлөгөн. Зарылчылыктын учурунда макул. Зарылчылыктын учурунда паспортко, документтерге тияка бияка шариаты бар уруксат берет. Өзгөчө кол менен тарткандар, өзгөчө таш оюп, ошолордун бар неме кылгандар жок таксыр иншалла булардан. Айкелдерди, сүрөттөрдөн биздин ислам динибизде бул болбойт. Динибизде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ачуусу
мусулмандарды жиркентүү, аларды кууп, аларды качыруу, ушундай амалды кылгандан пайгамбарыбыздын ачуусу келген экен. Пайгамбарыбыз эмне нерсеге ачуусу келген? Сабак ушул тууралуу Сахи Бухариде, Сахи Муслимде келет. Абу Мас'уд радıyallahu anhudan rivayet aytat: "Ata raculun nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya Resulallah inni la ata'akhkhar an salatin gadat min ajli fulan mimma yutilu bina ayutilu salabina." Bir kişi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ya Resulallah, men bağımdat namazga geçip gelen. Niye? Palanca imam var oşonun sebebini. Niye? Al öte uzun okuydu eкен da. Uzun okup namazды uzartıp birinci, ikinci rekette uzartıp kıynap yutilu salatu bina bizge uzartıp okuydu ayvay. Kale Abu Mas'ud aytti: "Fema ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qad ashadda gadaban fi mawudatin minhu yawma idin." Abu Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Peygamberimizin anday açulanganın görgön emesmin" deydi. Oşol günü uşunday nasihat aytуудан андай açulanganın görgön emesmin deydi. Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Ya eyyuhan nas, ey adamlar, inne minkum munaffirin." Sizlerden arаңардан musulmanlardan cemaatın kuuy turgan, kaçıra turganlar var eken. Fa ayyukum ma salla bin nas falyatejawwaz. Giminger adamlarga namaz okup berip imamçılıkla turgan bolsaňor, anda falyukhaffif, namazды kıskarak okugula. Jеңilirek okugula. Fa inna fihim al-marid wal kabir wa dal haja. Emne üçün? Antkeni cemaatın arasında alsızlar var, oğrular var, karı kartayganlar var, kajettүүлөр var. Birөө kajeti var kayaka, az birөө toyga barış kerek ele, birөө janazaga barış kerek ele, birөө saparga çıkış kerek ele, biröөгө жолугушуп, birөө жумушка barış kerek ele. Siz bu jaktan uzartıp saldınız. Al jumuşuna geçigip atat, samolyotuna geçigip atat, janazasına geçigip atat, birөө ооруп аткан ага geçigip atat, biröөгө убада берген эле ага geçigip atat, birөө даратын ага чейин көпкө чейин кармай албайт, birөө көпкө чейин мындай давлениясы бар, анчага чейин тура албайт. Демек, субханалла, кандай деген укмуш, хидаят, динибиздин жеңилдигин караңыз. Ошон үчүн жамаатка да карап, анан окуйт десе тез эле тоокчок кандай алда болбойт. Орточо, бирок өтө uzun эмес, Пайгамбарыбыз айтат, жеңилирээк өзүнүн немеси менен окуш керек. Жалгыз окуганыңызда нафил окуйсузбу, сүннөт окуйсузбу? 2 saat окуңуз. 2 saat окуңуз. Ушундай машаалла окуялар болгон. Биздин машаалла бергилүү бир каракелерибиз, ой, эми кичинекей мезгилинде да Muhammad'da деп туруп ушу берип окуган экен. Аркасында тургандар күн чыгып кетиптир да. Өз айтып өзү күлөт эле. Ошо сыңарда иншалла неме кылбаш керек экен. Билбестикте билгестик экен мына жактан алып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитте какырыкты көргөндө аябай ачууланган эле. Ал убактарда эми мындай жөн эле жер эле болот эле да. Жыгач, же болбосо монда пол, же мындай жай намаздар, андай эмес эле да. Ошон үчүн кандай болбосун ушул жерде алымдар айтышат, мечитти таза кармоо өтө улуу ибадат. Мечиттин ар бир нерсесин таза кармаш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу ошол мечитте какыртып өтүп аябай ачууланган, бул дагы мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын да ачууланганы кээ бир учурда адам таануулай берет бир маселе боюнча. Ыңгайсыз абалга алып келет. Мындай тупикке камайт дегендей. Ушундай учурлар дагы болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ачууланганы. Бир жолу Сахи Бухариде келет, бул Зайд ибн Сабит радıyallahu anh риваят. İhtecere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hucayratan bi hasafatin aw hasiran. Faharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ileyha. Peygamberimiz özünün şu kişineki bölmesi var le, oşol jerge kişiden bak kurma salgan
Ошо корзинкага окшош идиши менен кирди дейт, же болбосо бир бойроо менен кирди дейт. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо намаз окуп чыкты дейт. Нафил намаз болчу. Бир топ кишилер болсо артынан ээрчип алган эле. Алар келип пайгамбарыбыз намазды окуса, аркасынан намазды окуп. Кийин кечкурунда келишти бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга чыккан жок. Күндүзү бир чыкты эле, кийин чыккан жок. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө нафил окуп атат эле, алар сырттан чыгып алып эле кыйкырышты. Эй, паланча Мухаммад! Чыкпай нафил окуп атат да. Нафил окуп атат, чыккан жок. Анан эшигин такылдатып, кичинекей таштар менен тык деп хасабал баб дейт. Ошо такылдаткандан пайгамбарыбыз ачууланып чыкты. Мазала бикум сани'укум, бу кылганыңар эмне деген бул силер? Hatta zanantu annakum sayuktabu aleykum. Эгерде мен нафил намазды силер менен кайра чыгып болсом, силерге фарыз болуп калбасын деп коркуп. Силерге фарыз болуп калбасын. Фа алейкум бис-сала, яни ан-нафила. Силер нафил намазды окугула фи буютикум, үйүңөрдө окугула. Мен силерге айттым эле, кайра түшүнбөй эле силер келип алып. Кайра окула бере турган болсо, мисалы таравих намазда ошондой болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улантпай койгон. Себеп пайгамбарыбыз корктум дейт. Эмнеге? Силерге фарыз болуп калбасын. Фарыз болгондо кандай? Ким окуп алса күнөөкөр болот да. Фарызды аткарбай койсо, нафилдерди окубай койсоң күнөөкөр болбойсуң. Бирок фарызды аткарбай койсо, кандай чоң күнөөкөр? Ошондой мен үммөтүмө оор өкүмдөр келип калбасын, аткара албай тургандай болуп деп. Ушундан коркуп, алар болсо башка. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачуусу келгенде сөзүндө, амалында акыйкаттан тайуу болбойт эле. Сиздин биздин ачуубуз келгенде бизде баланс кетет. Ошон үчүн үммөткө атайы мисалы Китабул Кады дейт, чечүүчү. Канча соттор болсун, прокурорлор болсун, муфти болсун, казы болсун, шариаттын ушундай чечип аткандар ачууланган учурда чечим чыгарса болбойт. Ачууланып аткан учурда чечим чыгарса болбойт. Чечими дурус болбойт аныкы. Ооп калат. Ачуусу аралашып калган да. Ошон үчүн чечим чыгарганга аларга дурус эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай эмес эле. Ачуусу келгенде дагы, ачуусу келбегенде дагы амалында акыйкаттан чыкпайт эле. Бизге чоң сабак бу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан чоң сабак. Ачуу келгендечи өзү, ачуу келгенде. Тугандар, адамдын акылы кетет экен да. Кандайдыр бир деңгээлде кетет, толугу кетпесе дагы 10дон 1 кетет, ал сөзсүз эле. Жарымы кетет, дагы катуу ачууланса, толугу менен деле кетип калышы мүмкүн да. Кандай процент бир кетет сөзсүз. Ачуу келгенде акыл кетет. Акыл кеткенден кийин шайтан келет. Шайтан келгенден кийин бардык иши бузулат. Ошон үчүн бирөө аусини я Расулаллах, Аллахнын элчиси мага бир осуят айтпайсызбы дегенде, ла тагдаб, ачууланба деген. Дагы келгенде мага осуят айтпайсызбы, ла тагдаб, ачууланба. Ла тагдаб, ачууланба. Кайра. Демек тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу ачууланган учурда дагы сөзүндө, амалында акыйкаттан чыккан эмес. Айтат Ибн Аббас разияллаху анхумадан, Муснад Ахмадтан келет, пайгамбар айткан: "Аллиму ва яссиру", 3 жолу айтты. Үйрөткүлө, жеңил кылгыла, жеңил көрсөткүлө. Файда кадипта фаскот, ачууланып калсаң, эми унчукпа. Калаха саласан, ачууланып калсаң, унчукпа. Качан ачууландыңбы? Эң жакшысы унчукпай коюш керек экен. Ачуу келди да. Мен дагы сүйлөсөм, ана ачуусу келди. Ал дагы сүйлөсө, көтөрүлө берет экен да. Шайтан көтөрө берет экен. Ошон үчүн ачуу келгенде эң жакшысы тилди тартып унчукпай коюш керек экен. Унчукпай коюш керек экен. Биринчиси, унчукпай койду эле талак берген жок. Унчукпай койду эле тилде үрген жок, жаман нерселерди айтып үрген жок. Унчукпай койду, баледен кутулду да бул. Өтө көп баледен кутулду.
Ошон үчүн айтат, ушундай сөздү айтпагын, кийин кечирим сураганга мажбур боло турган. Не кереги бар ушундай сөздө? Айтат бул, мусулман даанышман адам ушундай сөздү сүйлөбөйт дейт, артынан кечирим сурай турганга мажбур боло турган. Алдын ала эле жөнүндө зачем? Суроо айтпай эле койду да. Көбүнчө азыр мынакей ачууланганда болор болбогон дүйнө үчүн ачууланып, тилинен ажырашуу, талак жана башка чыгып кетет. Жок, ачууланганда биринчи иш сүйлөбөш керек экен да. Акырын анан бул температурасы түшөт. Температура түшөт го, анан сүйлөй баштайт. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачуу келгенде отур деген. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк эмне кандай, дагы эле сүйлөгүң келип атат да. Анда отура кал. Отуруп сүйлөш. Туруп сүйлөшпө, отуруп сүйлөш. Отуруп сүйлөгөнгө дагы эле ачуу кетпей атса, анда жатып алып сүйлөш керек. Мен да жан баштап жатып, ал да жан баштап. Мындай карасаң, субханалла, бул пайгамбарыбыздын сизге бизге берген нусха. Оңолуу нусхасы. Ачууну кетирүү нусхасы. Алланын тарабынан келген таалим. Жөнөкөй эмес да. Башка нерсе менен кетирүү мүмкүн эмес да. Канча ачууланганды көргөнбүз. Бири-бирине тиги чыны менен башка койгондорду я. Ой, ачууланган адамдар атып салып атпайбы бири-бирине? Жокпу? Биз азыр кече космостон түшкөн жокпуз го. Жашап атабыз го ошо эл менен чогуу эле. Мына маршруткаларды канча жолу көрдүм. Ой, токтотуп, мынандай кылып, сөгүп, эшикти ач, даң, баары ачуудан го. Мушташа кетсе эле го, мейли эми. Тиги арматурасын көтөрүп турса, бул пистолетин көтөрүп чыгып. Баары ошо ачуулангандан да. Ачуулангандан болуп атат го. Кийин эмне болду? Тигинси өлдү, тияка кетти, бунусу түрмөгө кетти. Бунусу өлдү, кабырга кетти, бунусу түрмөгө кетти. Bunun үй бүлөсү ыйлап атат, bunun үй бүлөсү да ыйлап атат. Буга дагы күнөө, буга дагы андан ашыкча күнөө. Бир адамдын канын төккөн кыямат күнү канча өпөрөт буга? Бу дүйнөдөгү киши мери түрмөгө түшүп калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл мейли. Бул менен ахирет алып кечирилбейт тасыр ал менен. Адамдын өлтүргөн адамдын каны оңой деп атасың. Мусулмандын бир тамчы каны 7 жер 7 асмандан жогору турат. 7 жер 7 асмандан. Тирмизи шарифте келет хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аллага жеңилирээк деген. 7 жер 7 асманды талкалап коюу, муну. Талкалап коюу жеңилирээк бир мусулмандын бир тамчы канына караганда чыдай албайт ага. Муну канын төгүп өлтүрүп атат. Балдары жетим жана башка. Кандай болду буга? Демек туган, буда бизде алхамдулилля китебибиз бар. Ушуну түшүндүрүп берген пайгамбарыбыз бар. Алла субханаху ва таала берген динибиз бар. Бардык маселе чечилет бул жерден. Ар бирибизге керек. Ойлобоңуз, мынага керек деп отура бербең. Мага керек деп угуңуз сабакты. Мейли тияктан угуп атабы, башка жактанбы, онлайнбы, башкабы, ушу мага керек деңиз. Аял болсун, кыз болсун, эркек болсун, аксакал болсун, чоң болсун, кичине болсун. Баарыбызга керек. Мага керек, мен үй бүлөмө керек, мен чөйрөмө, досторума керек. Ачуулана турган иште ачууланбаган, Hazreti Umar айткан бул шайтан деген. Адам барасы ачууланат. Балаңыз туура эмес нерсе кылып койду, кызыңыз туура эмес нерсе кылып койду, досуңуз кол алдыңда иштегениңиз туура эмес нерсе кылып койду. Ачуулануу болот. Ага да ачууланбасаң да кандай ал? Аны эшек деген то есть. Ачуулангандан кийин кечирбеген ошо шайтан деген. Ачуулана турган нерсеге ачууланбаса ал эмне экен? Эшекке баары бир экен да. Үйүндөгүлөр жылаңач болуп кеттиби? Намаз окуйбу, арак ичип атабы, ичпей, карта ойнойбу, эшекке баары бир экен да. Баары бир экен да кача. Зына болуп атабы, эмне болуп атат, каяктан таап атат, эмне ичип атат? Баары бир экен да. Hazreti Umar айткан.
Ачуулана турган ишке ачууланбаса, ал эшек экен деген. Эгер ачуулангандан кийин кечирбесе, ал шайтан экен деген. Эшектен эми жаман ал. Ал эшектен дагы жаман ал. Демек, ачуулангандан кийин аялыңызды кечирип коюңуз. Не болду? Балаңызды кечирип коюңуз, кызыңызды кечирип коюңуз. Ачууландыңбы? Болду. Досуңду кечирип кой, болду. Кошунаңды кечирип кой, жана башка. Демек, бул жерде азыркы мынау жөнөкөй эмес, өзгөчө, субханалла, азыркы заманда нервтер жука болуп калган, болор нерсеге атырылып калган учурда турган бизде ыйман сактап калат. Ыймандан башка биздин ахиретибизде, дүйнөбүздө сактап кала турган нерсе жок. Ол ыймандын бутактары ушул, ачууланба. Ачуулан жутайлы, ачууну жутайлы. Вал кадиминен гайд. Куранда Алла Таала таква адамдары сыпаттарын айткан, ачууларын жуткандар деген. Бейишке кире турган таква адамдары сыпаттарынын бири кадиминен гайд, ачуусун жуткандар. Вал афина анин нас, адамдарды кечирип тургандар. Андыктан баарыбызга керек бул. Баарыбызга керек. Кандай гана маселе болбосун, ачууланбай чечишейли. Кандай гана маселе болбосун, ачууланбай иштешейли. Кандай гана маселе болбосун, ачууланбай жашашайлы. Кудай кааласа, иншалла, биринчиден өзүбүздүн нервтерибиз да сак болот, жүрөктөрүбүз да сак болот. Канча адамды көрдүм, ачууланып ооруп калган да. Өзү ачууланып эле ооруп калган. Давлениясы көтөрүлүп кеткен. Талмасы кармап калган. Жүрөгүнөн инфаркт, инсульт, нерсесин кармаган. Ачуулангандан. Ачууланганы менен жакшы болобу эмне болду? Чынын сындырып алды. Канча ачуулансаң да кайра бүтөлбөйт ал. Чыны сынды. Сынды. Эми канча ачууланайлы ал бүтөлүп калбайт. Сынганга чейин жолдома айтып, таалим берип, эскертип, айтып коюш керек. Калган Алладан тагдыр болду. Ачуулангандан кажет жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала сактап койгон бардык ушундай ачуулануунун жолдору түрлөрүнөн пайгамбарыбыздын ачууланганы акыйкаттан чыгарбайт эле жана i'tidal, камал i'tidal дейт. Ортото жолдогу адилеттик, туура жолунан сөзүндө да, амалында да чыкпайт эле. Абу Дауд шарифте риваят бар. Абдулла ибн Амр радıyallahu anhumadan aytat: "Kuntu aktubu kulle şey asma'uhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem uridu hifza." Bul Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu Peygamberimizden emne nerseni uksaçı, oşonu jattoo niyetinde jaza öğretile da. Jaza öğretile. Ve qalu: "Ataktubu kulle şey tasma'u?" Ha, andan keyin Fanahatni Quraysh. Quraysh meni tıyıp koydu. Sen ne? Peygamberden her nesini uqqan ile jaza öğresin mi dedi de. Jaza öğresin mi? Men Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başar. Bul adam da bul dele. Tak. Yetekallemu fil gadab ve rida. Açulanganda da söyleyt. Adam bolgandan keyin. Razıçılığında da söyleyt. Demek uşunun bardыгы sen jaza öğresin mi dedi de. Tak. Famsaktu anil kitaba. Bul aytat, men жазганды токтоттум дейт. Туура айтат булар. Бул адам да кээде ачууланат, кээде разы болот. Разы болгондо да сүйлөйт, ачууланганда да сүйлөйт. Демек ачууланганда сүйлөгөндө туура эмес сөздөр болот. Ошонун баарын жаза белем деп. Fadakatu zalika lin-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Men uşu nerseni peygamberibizge ayttım deyt. Men sizdin bardык нерсеңизди жазат элем, жаттоо максатында. Quraysh meni toktottu. Ne dedi? Adam balası olgandan keyin açılanganda dagı, razıçılığında da süyley öret. Oşonda sen жазба деп. Oşonda жазбай kaldım деп. Peygamberimiz fa awma bi isba'ihi ila fi. Peygamberimiz mına görsetdi yüzüne. Oğuzuna görsetdi, işara kılıpçı. Fa qala aytdı. Uktub, jaz dedi. Fa valladi nafsi bi yadi ma yakhruju minhi illa haq. Sen жазgın. Menin canım anın kolunda olgan Allah'a ant içip aytıp koyayın. Mınal жерден акыйкаттан башка сөз чыкпайт dedi. Ал ачууланганы болобу учуру, разычылыгы болобу, сөз чыккан болсо хак гана сөз чыгат. Ак сөз гана чыгат, акыйкат гана сөз чыгат. Сен жазганды уланткын dedi мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан тилинен
кандай гана абалда болбосун, ачкабы, душмандар кол салганда, чабуу салгандабы, кыжалатчылыктабы, уу беришти, сыйкырлашты, кандай гана болбосун, пайгамбарыбыздын тилинен хак гана сөз чыккан. Ошондой өтө оор абалдарда, кыйын абалдарда дагы адам баласы путуна тура албай кала турган ушундай сыноолордо дагы وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нәпси каалоосунан эч бир сөздү сүйлөгөн эмес, эмнени сүйлөсө вахийден гана сүйлөгөн. Аллахнын тарабынан келген вахий гана сүйлөгөн, тилинен вахий гана чыгат эле. Ошон үчүн Абдулла ибн Амрга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ишарат берип атат: "Эй, сен жаза бер, мынал жерден хак гана сөз чыккан, хак гана сөз чыгат." Bir rivayette, Darimi'nin rivayetinde uktub. فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٍّ. Murunkuda مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٍّ. Бұл жерден hakikat gana söz çıkkan, hakikat gana söz çıkat. Hakikattan söz başka çıkpayt, hakikattan söz başka çıkkan emes degen söz buna. Çıkkan emes dağı, çıkpayt dağı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jomartlığı boyunca karam fi azimi karami sallallahu aleyhi ve sellem. Anas radıyallahu anh aytat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsanan nas ve acvadan nas ve aşja'an nas." Ravahu Şeyhan. Bukhari'de, Müslim'de ekonda tengelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan en çıraylısı ile, en jomart bereşeni ile, en batır ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münözü dağı, süreti dağı, manevi jaktan dağı, içki dünyası dağı, sıfatı dağı en çıraylı ele. Jana Peygamberimiz bereşen ele. Jürögü batır ele. Adamlardan en batır. Jana acvadun nas ve anfahum linnas. Adamlarga en көп пайда жеткирүүчү ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bireşendүүлүгүн жолдору толтур экен да. Birincisi Allah'ın жолунда сарптаган боюнча. Экинчиси бейбечараларга, кембагалдарга, муктаждарга, жесирлерге сарптаган боюнча. Үчүнчүсү динге тартууда, жүрөгүн алып, көңүл алууда, ошолорго бирешендүүлүгү. Муслим шарифте келет, Анас разияллаху анху риваят: "Ма суила Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шай'ан илля а'таху." Пайгамбарыбыздан эмне суралсачы, берет эле да. Эмне сурасаны берет эле. Фажа'a рajulun ve huwa Saffan ibn Umayya. Bir kişi geliptir, Saffan ibn Umayya деген. Fa'atahu ganaman bayna jabalayn. Aga эки тоонун ортосундагы бир коктун, койдун баарыгын берип бериптир. Bir kok. Ушеле. Эки тоонун ортосундагы коктун. Faraja ila kavmihi, o kavmuna gelip aytti: "Ya kavmi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata men la yakhaful faqr." Men la yakhaful faqr. İslam'ı kabul kılыңlar, ey menin elim dedi. Muhammed ушундай берет экен, жакырчылыктан коркпой берет экен dedi. Берсем эртеге мен кембагал болуп калам, жакыр болуп калам, колумда эчтеке калбай калат деп, андан коркпойт экен дейт. Өзүнө пайгамбарыбыз өтө аз иштейт. Бирок берешендүүлүгүнө Аллаху акбар. Хунайнде канча дегендерди берди. Bir kişiге 100 ödön берген күндөр болду. Malik ibn Avf'a berip Saffan ibn Umayya ошон өзүн айтат да, пайгамбарыбыз аябай жек көрчү экен да булчу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бергенден кийин эң жакшы көрүп калдым дейт го. Бергенде жакшы көрөт да баары эле, эң жакшы көрүп калдым дейт. Өзү вообще Saffan айтат: "Тафа мааху." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тегеренип, "Атасаффахул ганаим" дейт. Ошо койлорду мындай изилдеп, внимательно карап жүргөн экен да. Канча кой каерде, эмне бар деп Хунайнде. Измарра бишабин мамлуин иблан ва ганаман. Bir koktан ötüp barasa, koylar, töölөр толтура. Fa'ajabahu, öte jaktı buğa. Faja'ala yanzuru ileyh, gayra karaya başladı. Peygamberimiz aytdı: "A'jabak hada şe'b
ya Aba Wahab, ey Safvan, бұл qoqtu sana жағып атабы dedi эле. Наам, ооба dedi. Хуа лака бима фи. Эмнеси болсо ошо бардыгы сеники dedi да. Ошондан кийин бул айтат: Ашхаду аннака расулуллах, ма табат бихада нафсу ахад қатту илля нафсу наби. Bunday берешендүүлүктү пайгамбар гана кыла алат деп күбөлүк берип исламды кабыл алды да. Мындайды пайгамбардан башка эч ким кыла албайт. Пайгамбар гана кыла алат деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берешендүүлүгүнөн эмнени сураса берет эле, хатта ла япка индаху шей, өзүндө эчтеке калбаганга чейин берет эле. Тирмизиде риваят бар. 90.000 дирхам келди. Bir boyronun üstüne koyup koydu dağı. Oşunu suraganlarga bere verip bardığını tüketti. Abu Said radıyallahu anhudan rivayet. Ansarlık bir adamlar peygamberimize gelip soraştı ele, peygamberimiz berdi. Dağı soraştı, dağı berdi. Dağı soraştı, dağı berdi. Eştike kalgan yok. Anam peygamberimiz aytdı. Ma yakunu indi min hayr falan addakhirahu ankum. Mende kanday gana nerse olmasın, men sizlerden jaşırıp alıp kalbaymın dedi. Hiç kaçan. Hiç kaçan anda alıp kalbayım. Oma yesta'fif yu'affihullah. Kim özün taza karmasa Allah onu taza koyat. Oma yestagni yughnihullah. Kim başkalarga kajetin görsetpese Allah onu bay kılat. Oma yatasabbar yusabbirhullah. Kim çıdamkay olsa sabır kılıp çıdasa Allah Teala onu sabırda kılat. وَمَا أُوتِيَ أَحَدٍ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. Adam balasına sabırdan ötken jakşılık, sabırdan ötken kengdik berilgen emes deydi. Eң jakşı, uşu egede başına kanda bir kaygı, sınav gelip kalsa, sabırda uluk kıla turgan bolsa, andan ötken, Allah'ın razıçılığı için kim sabır kılganda үйrönse, andan ötken jakşılık çok eken de. Andan keng nerse yok. Andan kengdik. Demek jürögünün kengdigi. Dünya ahiretin kengdigi. Andan başka yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biröge bir nese bergende özü beret ele. Estegende, unutup kalbayın. Bergende biröge kayrımdılık kılıp atkanda, jardan berip atkanda, zeket, öşür, sadaka, belek, oң kol menen. Kayсы kol menen kene? Оң кол менен бергенди сол колу көрбөй калса, билбей калса деген риваяттарда келет. Оң колу менен берген, оң кол ата ямин деп келет да. Ушундан уламалар айтат, мондай иштерди оң кол менен бериш керек экен. Сооптуу, жакшы иштерди кандай? Оң кол менен. Акча бергенде дагы, нерсе бергенде дагы оң кол менен. Бизде шаш менен бере беребиз го, бирок оң кол менен. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз өзү берет эле, бердиртпей. Пайгамбарыбыз мындай бирөөгө берип мен жактырбай анан кийин сен берип койчу деп, жок, өзү берет эле кол менен. Азыр мен сахабанын атын унутуп калдым. Бирок машаалла дайыма өзүнүн колу менен берет эле. Анан кийин көзү эми картайганда, карылыкта көзү көрбөй калып, анан өзү жип тартып койгон эле. Эшикке чейин. Эшикте bir себет бар экен. Нан, алма, нерселерди коюп койгон. Эшикти такылдатып эле bir тилемчи келсе, ошол жипти кармап барат экен дагы. Келип ана берет экен да. Балдары, неберелери, ата, не кыйналасыз? Бизге айтып коюңуз, биз деле берип коебуз десе, жок. Пайгамбарыбыздан укканмын. Ким өз колу менен садака берсе, Алла аны жаман өлүмдөн сактайт дегенди. Жаман өлүмдөн сактайт деген риваят келген. Өз колу менен берген садака. Көз ази, көз көрбөйт да эми, көз ази. Сокур киши да. Узактан ушинтип, ата ишу bir жип байлап койгон ди. Барып барат да, ошол деде себет ушундай bir идиште алып, анан ошол бечаралар тилемчилерге берет экен да. Ошон үчүн туугандар, бирөө Алланын атын атап сизден сурасачы, дин соолугу жакшы болсо делечи, сиз аны териштирбең. Лифт алса чыкпайсың сен,
Жокса сен жүктөбөйсүң, ташка төртпөйсүң, бутун колуң жакшы го, тияк бияк депчи. Мисалы, адамдар бар да, сен каяктан билесиң анын боору ооруйт экенин? Же көрүп атасыңбы? Же мындай көзүң көрүнүп турабы, сен узисиңби сен, баардыгын көрүп тургандай. Не кыласың? Бергиң келбейби? Ассаламу алейкум. Бербей эле кой. Бирок тигини какпа. Тиги тилемчинин жүрөгүн оорутпа. Бул бай, анан тигиндей аркасына түшүп алабыз да. Бергениң 2 сом. Айтканың эме, бул жерден эме Аллаху акбар да. Ошон үчүн эгерде мен жүрөгүң каалабайбы, ушул ден соолугу жакшы болсо кайра-кайра сурай берет деп атасың да, тегеле кой. Ал ошо сөздөрдү айтпай эле, жок бербей эле, бул жакты карап эле, зикир кылып эле өтүп кетип калат, машина мененби, башкасы мененби да. Бирок какпаңыз такса, сураныч. Кээде ушундайга попал болосуң, биздин сөз менен айтканда пачагың чыгып кетет анан. Bir teskeri oh деген жүрөгү дуа кылып калса, ошого попал болуп калсаң, сен аны кемсинткен, ой, андайдан Кудай сактасын, коркуш керек. Ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Биз билбейбиз да таксыр. Биз билбейбиз да. Биз эч кандай эч нерсесин билбейбиз да. Гайыпты билсеңиз анда айтыңыз. Ошон үчүн могу тилемчилерде кандай болбосун, Аллахтын атын сурап келсе, берип кое бериң. Бирок бергиңиз келбесе, ишенбесеңиз, жүрөгүңүздө жана башка нерселер болсо, аны какпай эле өтүп кетиңиз. Бербей эле коюңуз, бирок какпай эле өтүп кетиңиз. Кандай деп эми кыскасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким гана сурабасын, Аллаху акбар, бербей койгон эмес экен. Өзү берет эле дейт. Ибн Саад, Зият ибн Маула, Яш ибн Аби Рабиядан риваят келтирет, айтат: "Хаслатан кан ла якилухума Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ли ахад." Ушу эки касиет болгон. Пайгамбарыбыз бирөөгө дагы ошол эки касиетин берген эмес дейт да, таштап койгон эмес. Так, некен? Ал-вуду минал-лейл, түндөсү дарат алып, хатта якум, намаз окуган. Ва-саил якуму саллаллаху алейхи ва саллям хатта ю'тияху. Экинчиси тилемчиге. Ушу экөөнү өзү кылат эле. Өзү дарат алып намаз окуйт эле, жана тилемчиге өз колу менен берет эле дейт. Өз колу менен берет эле. Ошон үчүн иншалла өзү күн сайын кичине садака берип турушубуз керек. Күн сайын. Кичине бир сындырым нан болсо дагы, бир курма болсо дагы, балдарга дагы үйрөтөйүн кичине, бар бер. Аз-маз тыйын берип коюң, берсин. Кичине балдарды иштетиңиз, канча иштеттиңиз? Түшкө чейин иштедиби бүгүн? Каникулда. 500 сомду бериң. Дагы 100 сомду она садака бересиң, бар. Кичине берсин балдар. Садака берсин. Биздин аялдар көбүрөөк берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле. Ал сөзсүз эле тыйын эмес, нандан бергиле, нерседен бергиле, эскирген кийимдер бар, айнанайын бергиле. Не кыласың карабам? Бут кийимдер бар, бала чакаң. Сиздин эскиңиз башка бирөөгө жаңы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшеңизге айткан: "Айша, кийим жыртылмайынча башка кийим кийбе" деп. Бизде азыр жамак кийгенди уят деп билип калдык, туурабы? Азыр жылаңачтарды уят дебейбиз. Аферисттерди уят дебейбиз. Мошенниктерди уят дебейбиз. Элди жамандап чыккандар, эл бузарлары уят эмес. Бүгүн кичине ушундай эски кийип калса уят болуп калат. Жамак кийип, Хазирет Умар халифа болуп туруп, бүткүл дүйнөнү кармап турган. Мусулмандардын амири болуп. 14 жерде, bir rivayette 17 жерде жамагы бар эле кийиминин. 17 жерде жамагы, бирөөсү териден жамак. Материалдан эмес. Материал жок болсо гана, териден эле. Болбосо ойлобоңуз жок эле депчи, тыйын жок эле деп. Кырманды көргөнсүздөрбү? Жүгөрүлөрдү көргөнсүздөрбү? Үйүп коет эле, Алтын монеталар ушунда үйүлүп турчу эле. Алтын монеталар. О сейфинде эмес, кырманда. Жоктой бу бардыгынан кылбай эле турган эмес ал. Кандай эле мына? Айтат эле. Элим курса тоймоюнча мен тойбойм дейт эле мына.
Элимдин кийими бүтүн болбоюнча мен бүтүн кийбейм дейт. Алла Таала ошого жараша жардам берди. Аллаху акбар, кандай болуп кетти? Азыр 14 кылымдан бери Хазрет Умарды айтабыз го. Андан бери канча батыш өттү, бирөөнү айткан эстеди эле жок. Ким деген ким бар? Кимис эсте бар? 14 кылымдан кийин мен эле эмес да азырчы. 14 кылым миллиард адам аны эстеп келатат. Ушундай жашады, ахиреттерин ушундай курду, суктана турган кылды işte. Биз да аларга узакта болсо дагы кичине 1% жакындашайлы. 1% окшошойлу. Hazreti Umardын ушундай ниетинин берекесинен Алла ушундай берди. Жалпы мусулманда дүйнөдө бирөө да зекет алган киши калган эмес. Өзү чын-чындап келгенде бизди Алла жаратты. Оңолуубузду дагы, бузулганыбызды Алла Таала билет. Кайсы нерседен бузулуп кетебиз, аны дагы билет. Кайсы нерседен оңолобуз, буну дагы билет. Кур'андын жолдомосу жалгыз түбөлүктүү нуска. Адамдын оңолусу, коомчулуктун оңолусун эки сөз менен эле айтып койгон. Акимус-сала ва атуз-зака. Намазды тургузгула, зекет бергиле. Намазды кандай Алла буйрганда окуй турган болсок, өзүбүз оңолобуз. Зекетти Алла Тааладан коркуп бере турган болсокчу, эл оңолот. Коомчулук оңолот. Бардык оңолот. Бишкектин байлары бүгүн зекет бере турган болсо, Кыргызстанда жакыр калбайт. Кыргызстан боюнча жакыр калбайт. Курсак ачка, операцияга муктаж калбайт. Эгерде Бишкектин эле байлары зекетин бере турган болсо, 40 миллион доллар бар экен бирөөнүн. Миллион доллар зекет? 39 миллион бар го. 400 миллион доллары бар. 10 миллион доллар зекет? Билесизби эмне болуп кетет бул жакта? Алла субханаху ва таала ушундай бир ортобуздагы бирибизге болгон кайрымдуулук Алла Таала буга муктаж эмес, ошону фарыз кылып койгон да. Азыр 249 миң сом кимдин мойнунда, кимдин акчасы болсо 249 миң сом. Ага зекет фарыз. Ага зекет эмне? Фарыз. 249 миң барында бар эм жердечи. Барында бар. Күлүп отурбойбу? 249 деген канча доллар болуп калат? 3 миңби? 3 миң доллар. Чай ичип атышпайбы мына? Просто биз ушуну ибадат катары билбейбиз. Биз бере элекпиз. Мына маданиятты жандандырышыбыз керек. Эң биринчи сиз молдого, мечитке, имамга эмес, өзүңүздүн туугандарыңыздан баштаңыз. Бир айтсаңыз сразу молдо бул жака намек кылып уруудат окшойт дейт. Туугандар, Аллаху акбар. Ысык көлдүн байлары, ысык көлгө бергиле. Баткендин байлары, Баткенге бергиле. Динибизде ошондой. Ар бир айылда, ар бир районда азыр байлар бар. Ар бир районда жокпу? Кудай кааласа иншалла ушуну биз максаттуу эле берип, туура кете турган болсок, Кудайым Алланын тарабынан башкача береке берет. Зекет деген сөз бар го, закат. Бул мындай: өсүү, көбөйүү деген сөз. Закаттын бир мааниси тазалануу деген сөз. Сиз 40 миң долларыңыз бар эле, 40 миң долларыңыз бар, 1000 доллар зекетке чыгардыңыз. 39-у таптаза болду да. 39-у таптаза болду. Кирдин барчы көтүп. Так. Сиз 40 миң доллардан 1000 доллар бердиңиз эле, көзүңүз айтып атат, азайды, 1000 долларга азайды, 39 миң болуп калды да, кап, зорго тапкан элем деп. Алла айтып атат: "Я мухакуллаху риба ва юрбис садакат." Сен зекетиңи, садакаңы көбөйтөт. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Аллага ант ичип айтам, зекеттен мал эч качан азайбайт" дейт. Садакадан мал эч качан азайбайт. Касам ичип айтам дейт. Сааттап келип, эмне болду? Чың-чың деп атат, намаз окуп калдым. Жарым саат барбы? Чөдүм мен. Мен кеттик анда. Субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жоомартты берешендүүлүгүнөн.
эгерде эч нерсе жок болуп калса, бирөө сурап келсе айтат эле, сен карыз ала бер, мен атымдан мен берем дейт эле мына. Өзүндө жок болсо. Абу Дауд Байхақида риваятына келет. Абдулла Хуазни радиаллаху анхудан айтат: "Лақиту Билалан." Билал разиаллаху анху жолугуп калдым дейт да. Фақулту я Билал. Билал деп айттым дейт. Хадисни, bir hadis баян кылчы мага. Кайфа канат нафақату Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын нафакасы берген сарптаганы кандай эле деп Билалдан сурады. Себеби Билал разиаллаху анху башынан пайгамбарыбыз өткөнгө чейин пайгамбарыбыздын мал мүлкүн ошо сарптайт эле. Мираштан келгенден кийин дагы эмне деди? Билал, этек карма деди. Алып кел. Аялдарга келди, пайгамбарыбыз насаат айтып, ай, дозоктон көпчүлүгүңөр дозоктон көрдүм. Силер садака бериле дегенде аялдар ошо шакектерин, сөйкөлөрүн так ошондо материалды көтөрүп жүргөн Билал болчу да. Билал разиаллаху анху ма кана лаху шей айтат. Пайгамбарыбыздын сарптаганы кандай эле десе, суроо берип атпайбы? Эчтекеси жок эле дейт. Анан эмне? Ва кунту ана аллади ания залика мин. Ушунун мутавалли жоопкерчилиги менин де болчу дейт. Ана мутавалли амра амалихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мал мүлкүн жоопкерчилиги мен. Пайгамбарыбыз айтат эле, мынага сарпта, ошонун бардыгы мен сарптап жүрөм. Так, мунзу баасаху Аллах субханаху ва таала хатта туфия. Пайгамбарыбыз аны пайгамбар, Алла таала пайгамбар кылып жибергенден дүйнөдөн өткөнгө чейин ушу иш менин мойнумда болду. Ва кана алейхиссалату вассалам ида атаху ал-инсан муслиман фарааhu ариян я'мурни фа анталиqu фа астaqridu фаштара лаху al-burdata фа аксуху ва ут'иму. Bir мусулман келип калса, кийими жок. Макулбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мага буйрук берет эле дейт. Мынага кийим кийгизиле деп. Мен барат элем дагы карызга алат элем, сатып алып туруп, буга кийим кийгизип, курсагын тойгозот элем дейт да. Tirmizi şerifte gelет, Umar ibn Hattab razıyallahu anhudan bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip soradı. Bir nese beriň dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma indi şey. Mende eçteke albay kalptır bereň desem. Ha dedi. Sen bara menim moynumda olat, men şu satıp alıver. Anan keyin fa iza ja'ani şey qadaytuhu. Bir nese kılda kalsa, bir nese gelip kalsa men ondan төлөp koyam dedi. Faqal Umar aytdı. Qad aytaytahu. Ya Rasulullah, siz ağa berdiňiz go. Azыр эми жок болсо эмне кыласың аны карыз алып анан кийин бере бер, мен кийин карызын төлөйүн деп. Фама каллафакаллах. Сизди мында жооптуу кылган эмес го буга деди. Ма ла тaqdir алей, сиздиңиз колуңузда жок нерсеге жоопкер эмессиз да. Жок болсо жок да. Аны bundan алып анан ага карыз болгондо мен кийин төлөйм деп Hazreti Umar айтканда, ушу сөзүнө пайгамбарыбыз ачууланып кетти. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem kavla Umar açılanıp gitti. Fakala racülünler ansar. Ansarlardan da bir kişi var ile bir sahaba alayttı. Ya Resulallah anfik ve la tehaf min zel celal min zil arşi iqlalen dedi. O Allah'ın elçisi, sartay veriniz. Vapşe korkmayınız. Allah'ın aldığında kembagalçılıktan korkmay sartay verin deyip Peygamberimiz anın sözünü gülüverdi. Maşallah azamat eken go, şundayam bar eken go dedi. Ya Peygamberimiz fatabassama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve urifa fi vechil al-beşr bi kavlil ansari sümme kalu ve bihaza umirtu. Oşol ansarlık kişinin sözünün Peygamberimizin yüzüne şunday bir jılmayı, kuanıç geldi da garan aytты. Men uşuğa buyurulgamın da özü dedi. O bidalika umirtu. Ol bolsa maşallah Hazreti Umar'dın sözüne açılanıp ketdi ele. Ansari aytıp koydu sırazı ele. Ya Resulullah anfik ve la tehaf. Sarptаңыз ya Resulullah. Korkpay sarptаңыз bul jagın depçi. Mınaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi şerifte gelet Cabir radıyallahu anhudan ma suila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en qattu faqala la. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan emne gana soralınbasın жоқ dep aytkan emes hiç kaçan deydi. La degen Araplar жоқ degen söz da. Жоқ dep aytkan emes eken Peygamberimiz ömüründe. Bu la жоқ dep bir gana taşahhud at-tahiyat okuyuz go, oşonda aytkan eken aşhadu an la ilahe illallah.
Bir Allah'dan başka Kuday yok деп, yok деген söz ошол жерде эле айткан дейт. Алымдарыбыз машалла буга неме кылып. Кандай болбосун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө берешен эле Ибн Аббастан риваят келет. Ва кана ажуда ма якуну фи Рамазан. Өзгөчө Рамазан айда, эстегенде бул Жумадул Ахирдин биринчи күнү болуп калды. Рамазан айда пайгамбарыбыздын берешендүүлүгү күчөйөт эле. Башка айларда да берешен эле, бирок Рамазан айда эмне болот эле? Күчөйөт эле. Хайна ялқаху Джибраил, Джибраил периште келгенде, ва кана Джибраил ялқа фи кулли лейла мин Рамадан. Ар түнү келет эле, чогуу сабак кылат эле. Фала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадун нас бил хайр мин ар-рих ал-мурсала. Аллах. Пайгамбарыбыздын жоомарттыгы, берешендүүлүгү, кол ачыктыгы. Мына катуу шамал бар го, андан да катыгыраак жана пайдалуураак, жакшыраак эле дейт да. Берешендүүлүктө пайгамбарыбызга тең киши болгон эмес, зат болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже өзү дагы, үй бүлөсү дагы кээде бир түнгө дагы, эртеңки күнгө дагы азык калбай калат эле, ошону дагы берип берет эле дейт. Албетте кыйналган учурда, ачка калган учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ичин таш менен байлап алат эле. Себеби ошол убакта таш менен байлап алса, кандайдыр таштын муздагы ашказанга барып, ашказанда эчтеке жок болсо кайнап кетет экен да, ысыпчы. Бири-бирине жармашып калган коркунуч болот да. Ошон үчүн мындай жармашып калбаш үчүн таш байлай бериш экен. Мына ошондой күндөрү менен эң улуу зат, ааламдын мээрими туугандар өткөргөн. Ошон үчүн иншалла карап туруп дайыма айтабыз. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Биз бүгүн ашказандын эле гамын жеп калдык. Тамак жеген бар го. Тамак жегенде биз айвандарга окшошобуз. Тамак жебегенде периштелерге окшошобуз. Ошон үчүн эми окшонууну кимге окшошойлу, ал жак тандаңыздар эми өзүңүздөр. Чогуу тандайлы. Мейли. Бирок ошо тамак үчүн урушуп, тамак үчүн жаңжалдашып, тамак үчүн андай барбашыбыз керек да.